Sizde маалымат барбы? Ошо ТЭЦ жылына канча көмүр жагалат? Кара кеченин көмүрүн. Тезинделикте жылына биз 1.200.000, анын ичинен 550.000 бул кара кече көмүрү. Канчасы кара кече? 550. 500 калганычы? Калган Акулак көмүрү импорттуку быйылкы жылы 250.000. Каяктыкы? Кара жыланыкы. Бардыгын өткөзгөнгө мүмкүнчүлүк барбы? Жок дегенде ТЭЦти. Бар мүмкүнчүлүк. Кылбайсыздарбы анда? Биз жылдан жылда калган аз жагып атабыз, буга чейин 450-500ге чейин алчубуз импорт көмүрүн. Быйылкы жылы 250, анан келаткан жылга дагы 200га 50.000 азайткан атабыз. Эл аралык уюмдар жүргүзгөн изилдөөлөрүнө ылайык атмосфералык абанын булганышынын негизги себептери болуп, жеке секторда көмүр жагуу. Бул дээрлик 40%-ын түзөт. Атмосфералык абанын булгануусунун негизги себептеринин бири бул Бишкек шаарындагы жаңы конуштарда сапаты төмөн көмүрдүн, айрым учурларда акыр-чикирлердин жагуусу эсептелет. Белгилүү болгондой, Бишкек шаарында аймактык территориалдык реформага чейин 47 жаңы конуш катталса, учурда конуштардын саны 105ке жетти. Ал эми үй чарбаларынын жалпы саны учурда 135.000 түзөт. Биз радикалдуу чараларды көрүп, сапатсыз көмүрдү колдонууга тыюу салуу мүмкүнчүлүктөрүн да карап чыктык. Мындай кадамдар коомчулукта социалдык жана экономикалык карама-каршылыктарды пайда кылат. Ошондуктан биз көмүрдүн сапатын жакшыртуу максатында көмүрдү байылтуу жана брикеттөө боюнча фабрикаларды курууну пландап жатабыз.